5-ci mikrofon, анан 6-cı mikrofon. Рахмат. Мына жерде азыр билим берүү министрлиги боюнча дагы суроо көтөрүлүп кетти да. Мындай болуп атат да. Азыр элдин бардыгы үйдө отурат. Билим берүү министрлиги тапшырма берди, бардыгы онлайндан сабак окусун депчи. Азыр ошол ишке кирген атат. Биздин интернет ошол нагрузканы көтөрө алабы. 1 миллиондон ашык окуучуларыбыз, студенттерибиз эртең үйдөн окуй башташат. Уже менчиктер уже башташты. Интернетибиздин күчү, кубаты жетпейт деген сөз болуп атат азыр. Ушул боюнча өкмөттүн жообу кандай, даярдыгы кандай? Ошол эле мезгилде азыр менчик мектептер мугалимдери мектебине барып пропуск ала албай атат экен. Азыр мага звонок этип айтып атышат, пропуск бербей атышат. Мугалимдери барып окуучуларды онлайн сабак алып, ошол камсыз калганда өзүнүн мектебине жете албай атат экен. Ушул жактары кандай болот? Интернет боюнча камсыз кылуу, Ахнет, башка телеком ушулардын нагрузкалары жетеби? Мына бул жерде вице-премьер Асран дейт турат, ушул жооп берип койсунчу ушуга бир так. Кандай бул боюнча иштер жүрүп атат? Рахмат. Азыр бүтүрүп алалы, анан кийин жооп беребиз. Токтомду долбоорун бүтүрүп алалы. 6-cı mikrofon. Мен баяндамачыга кайрылат элем да суроо менен. Мына буга чейин Жанар Акаев мурда айтып өттү. Андан кийин мына Аалы мурда да ошол эле маселе менен чыгып сүйлөдү. Биз ачык айкын маалымат деген абдан жакшы пункту эмнеге алып салып атабыз? Мен убактымды карап койсоңуз, урматтуу төрага. Садык Шер мырза, мына ал жерде 29 пунктта жазылып турат. Коомчулуктук калкты аныкталган так, толук жана ачык айкын маалыматтар менен камсыздалсын деген пункт бар. Рахмат. Бирок анда мага айтсаңыз, мына өкмөт отурат бул жерде. Урматтуу өкмөт, эмне үчүн журналисттер ошол тизмеге кирбей калган? Эмне үчүн бир эле мамлекеттик гана маалымат каражаттары болуш керек? Ал тизмеде эмне үчүн мына жеке менчик маалымат кызматтарынын журналисттерине азыр чектөө бар? Эмне үчүн? Башынан мындай чечим кабыл алынганда болушунча элдин жүрүш турушун кыскартуу максатында минимум менен ушу уруксат берилген тармактар болгон. Азыр болсо жанагы менчик массалык маалымат каражаттарынын кайрылуусу азыр комендатура менен каралып атат. Жок, эми сиз кандай ойлойсуз? Мисалы, BBC-дагы менчик маалымат каражаты да, CNN болобу, ABC болобу, аларды токтотпой эле ошол ачык айкын информацияда болгон үчүн биз Кытайда болгонун уктук да. Бүткүл дүйнө жүзү ачык айкын информация болгон үчүн күрөшүп жатат. Эмне үчүн дүйнө жүзүндө болгон практика Кыргызстанда болбош керек? Мага жооп берсеңиз. Азыр каралып атат бул кайрылуу. Комендатурада кайрылуу каралып атат. Силер билесиздерби? Аябагандай кандайдыр бир мурдун балта кеспей турган жака өтүп алдыңар. Бүгүн кээ бир биздин коллегалар жумушка жогорку кеңешке посттордон өткөзбөй коюптур. Жогорку кеңештин депутаттарын, урматтуу төрага, айланып келишти кээ бирөөлөрү. Силер жогорку кеңештин депутаттарынын укугун чектеп атсыңар, анда жөнөкөй журналисттер өзүнө тепсендиге салып атасыңар да. Аны карап атабыз деп. Качан карап бүтөсүңөр силер? Эмне болгон ыкчам иш? Жумушуңар көп болуп атабы силердин? Элдин баары үйүндө отурат. Силердин болгон жумушуңар ачык айкын мыкты иштеп беришиңер керек болгону. Ошону да так аткара албай атасыңар. Кичинекей пропусту жаза албай, бүгүн сорго жазып бердиңер. Фамилиясы жок анындагы. Иштеш керек да. Рахмат. Дастан Арысбекович, урматтуу депутаттар, Эркин мырза, о токтомду карасаңар, бардык жерде услуга, деятельностьтер, торговлялар жазылган, бирок өндүрүш жок да, эмнегедир. Саладин Абдраевич, бизде чоң ири өндүрүштөр бар. Биз азыр 15 күн, 20 күн же бир айдан кийин тагдырыбыз кандай болот эч ким билбейт.
Если біз тупо барын тоқтата берсек, ушундай абал менен. Анда біз ертең соцфондтун абалы кандай болот, пенсиялар кандай болот, ертең эле келет бүгүн. Ошон үчүн өкмөткө мен мындай сунуш катары айткым келет да, чоң-чоң өндүрүш мына Кумтөр, Иштанберди, Терексай, мына азыр Маловодия келет ат, 11 миллиард суу калды Токтогул кесинде. Азыр ертең эле ОЗУП келет. Кышка дайындык, жазгы, күзгү талалар деп жумуштар келет. Жазгы талалар жумуштар келет. Буларды кантип организовать этип атат өкмөт? Мына токтом токуп берели, болуптур. Запрет кылалы. А мисалы үчүн чоң-чоң өндүрүштөргө алардын мүмкүнчүлүгү бар. Өздөрү лаборатория койгонго, карантин кылганга, өзүнүн миңдеген жумушчуларын иштеткенге. Ага эмне үчүн бу жерден келип туруп өкмөт айтпайт? Кандай болот мисалы үчүн? Ошол эле өндүрүш, көмүр. Бүгүн миңдеген жумушчулар туруп калды. Biz барын тупо токтотуп койдук. Ошолордун баарында кандай механизмдер иштеп атасыңар? Мына кантип алып келесиңер? 15 күн, 1 айдан кийин токтойт баары тең. Биз өздөрүнө карантин кыла тургандай кылып, вактабый метод менен өзүнө кирип иштей тургандай кылып иштетиш керек өндүрүштү. Миңдеген, 2 миңдеген жумушчулар турат жөнүнө оорубай эле. Муну кандай кылабыз? Эртең мисалы үчүн кышында көмүр жок болсо кандай кылабыз? Бул жагын ким ойлоп атат? Чоң-чоң ири соодалар, ладно, алардын дагы мына Фрунзе, Глобуско окшогондор өздөрү лаборатория коюп, реактив коюп, текшерип, өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн мүмкүнчүлүгүн бериш керек чектебей. Чоң-чоң компаниялар, семзаводдор мына бу жерде туруп калгандар. Алардын өздөрүнө мүмкүнчүлүк бериш керек. Өздөрү сатып алабыз дегендер бар. Өздөрү карантин мойнуна карантинди алып. Рахмат. 10 секунд. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, бул токтомду давайте мындай жакшы токтом кылып токуп берсек. Кээ эле берип калганда же сунуш кылганда эмес. Бүгүн ушундай кырдаал. Чоң рахмат. 3-чү микрофон 5, анан 4. Мавлянова Республиката журт. Могу токтомдо жеке лабораторияга анализ алуу боюнча уруксат берүү жөнүндө жазып. Бирок азыркы күндөгү ЧПнын негизги максаты, негизги талабы бул элди үйдө отургузуу болуп атат да. Эгер уруксат берсек, анда алар элдин баары ошол жака анализ тапшырган баары келишет дагы, элди кайра чогултабыз да. Ошондуктан эгерде бул пунктка биз сунуш берсек, анда кошумча сунуш жазып коелу. Ошол жеке лабораториялар ар бир үйгө барып, өзөрү анализ чогултканга шарттар түзүп берсин деген. Туурабы Эркин Шамшутдинович? Элдин кайра чогултабыз лабораторияга. Элдин баары барат ошол жака. Маршрут листтерди толтуруп алып. Экинчи маселе, жана ачык айкындык боюнча айткым келет да. Негизи мына ооруп жаткандардын фамилиясы, жашаган жер эмнеге так айтылбайт? Эгерде бул деген венерикалык оору эмес да, жашырып уялгандайчы. Эгерде ачык айкын жазылган болсо, ар бир жаран, ар бир кошунасы алдын ала чара көрүп, өзөрү чуркка барып контакт болду эле, ушул киши менен мындай байланыш болду эле деген бир жоопкерчилик пайда болуп, алар өзөрү барып ушул текшерилмек да. Ушул нерсени эмнеге жарыялабайсыздар? Ушул нерсени токтомго кошуп койсоңуздар, Дастан Арысбекович. Абдан маанилүү нерсе бул нерсе. Жазы түрүндө бериңиздер, урматтуу Дастан депутаттар. Арысбекович, мен жооп берип коеюнчу. Ушул сунушту депутат Нурбаев киргизген, мына Кыргыз Республикасынын аймагындагы жеке менчик лабораторияларга жана ооруканаларга COVID-19 вирусун аныктай турган тесттерге уруксат берүү деп бул депутат Нурбаевдин сунушун эске алдык. 5-чи микрофон. Рахмат, урматтуу Дастанбек Артышбекович, урматтуу коллегалар. Şu toktомунда, урматтуу Эркин Шамшутдинович, биз азыр колдоп беребиз, бирок bir momentinde жүрөт да частный компанияларга тест берүүгө уруксат беребиз деп. Мына ачык айкын деп отурат, мен да колдойт элем. Ачык айкын болуш керек. Мына бүгүн айта аласыңарбы? Канча тест бар? Саны барбы? Бакыт Сыгындыкович, эми бул жерде азыр токтом долбоору боюнча. Токтом, мен ушул жерге айтып коеюн деп атам. Эгерде бул токтом долбоорун алсак, ушул пункттусун. Эртең платный болобу, бесплатный болобу? Элдер барып платный алам деп азыр коомчулук өтө мындай эметип турат да. Барып тест алам дейт. Платный болсо төлөйм дейт. Ана жетпей калса анан маселе болот. Ошондуктан биринчи тестти санап алып, көлөмү жете турган болсо келген кишилердин баары платный болобу же бесплатный, мунун баарын санап алыш керек. Азыр токтомду алсак, эртең бараттап палата, мисалы частный компаниянын тести жетпей калса, ошондо проблема болот да. Силер бирөөгө берип атасыңар, бирөөгө бербей атасыңар деп. Бул токтом иштесе биз аткарышыбыз керек болот да, силер өкмөт. Кантип аткарасыңар? Ошону силер ачык айкын айтышыңар керек да. Жетеби тест, жетпейби? Ачык айтып, жетпесе момунча саны бар деп. Биз колдоп беребиз. Бирок ал токтом иштеш керек да. Рахмат. 4-чү микрофон.
Рахмат, Дастанбек Арсыбекович, урматтуу депутаттар. Андан кийин мына токтомдун долбоорунда дагы бир нерсеге көңүл буруп койсок, ал жерде ушул коммуналдык эсептер боюнча дагы сөздү камтып койсок, бүгүнкү күнү ошол эле чакан бизнес болобу, орто бизнес болобу, же биздин ошол чөйрөдө иштеген ишканалардын коммуналдык эсептер боюнча дагы ошол салык, социалдык төлөмдөрдү деп атабыз, коммуналдык эсептерди дагы ушул токтомго камтып койсок, себеби дегенде бүгүнкү күнү электр энергия, суу жана ушул сыяктуу төлөмдөр боюнча дагы рассрочканы киргизип камтып койсок туура болот эле. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон, анан бир. Рахмат, урматтуу депутаттар, баягы жеке менчик лабораторияларга жана ооруканаларга тест уруксат берүү боюнча. Бул жерде биз Япония менен Чехиянын кылган ишин карап көрсөк болот да. Мына жакын арада бүтөт карантин. Чыпы бүткөндө анан кийин кандайдыр ишканалар өздөрү алып барып ошого текшертип ишин башташ керек да. Анткени 700 000 адам жумуш менен камсыз болбой үйдө отуруп калат деп атат. Бул көпкө созулбайт да. Ошон үчүн бул өтө маанилүү. Ал жеке менчик компания өздөрү алып келет каалаганча. Бул өз ыктыяры менен болот, ыктыярдуу. Мен ойлойм бул өтө маанилүү, буну токтомдо калтырыш керек да. Буну ким өз мүмкүнчүлүгү болсо алып келет, өз ыктыяры менен адамдар барып текшерип ала берет азыр. Анткени буга чейин болгон 10 000ге жетпеген адам өтүптүр. Бизде миллиондогон адамдар өткөрүп, канча көп текшерип алсак, ооруларды аныктап изоляция кылып алсак, ошондо биз токтото алабыз да бул оорунучу.